Балықчыда өрөө учуран окуя катталды. 7 класстын окуучусу сарайда асынган абалда табылды. Бул өспүрүмгө эмне күч келген болушу мүмкүн? Милиция иликтөө иштерин баштады. Нарын Атбашы районунда өтө каттуу шамал болуп, фураларды учуруп жатканын көрүүгө болот. Суук түшөт. Толуу аймактарда кар жаап, үшүк жүрөт. Сак болуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өмүрдүн эң акыркы таңы. Балыкчыда 7 класстагы бала сарайдын ичинде каза болду. 25 мартта Балыкчы шаарында 7 класстын окуучусу асынып алды. Бул тууралуу бүгүн 27 мартта Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында кырсык 25 март күнү таңга жуук болгон. Окуучу бала эртең менен туруп, үй бүлөсү менен ооз бекитип, анан кийин сарайына барып асынып алган. Ал үй бүлөдө 3 кыздан кийинки жалгыз уул болчу. Ал эми Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмү окуучунун асынып алганын тастыктады. Бала толук кандуу үй бүлөдө өз ата энеси, чоң ата чоң энеси менен жашаган бала. Үй бүлөнүн жашоо шарты жакшы. Баланы эч нерсеге муктажы жок болгон. Учурда кыргашал окуяны милиция териштирүүдө. Анын жыйынтыгы менен толук маалымат берилет деп айтылат маалыматта. Ошондой эле буга чейин шаардык мектептеринде рекетчилик, суицидди алдын алуу боюнча иштер байма-бай жүргүзүлүп келгенин, учурда да уланып жатканын билдиришти. Булак Турмуш кежи. Бишкек Нарын Торгарчуунун Атбашы районундагы катышмал жүк ташуучу унааларды оодарып жатат. Торгартак катуу борон жүк ташуучу унаанын чиркегичин кулатып, кайра ордуна коюп койду. Нарын Торгар жолундагы катуу шамалдын видеосу соц тармактарга жарыяланды. Транспорт министрлиги борон жолдун Атбашы району жактагы жеринде болуп жатканын айтты. Жолдор тазаланып, атайын техника иштеп жатат. Каттам ачык. Контейнерлер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Германияда жашы 70ке таяп калган аял 10 баласын жарык дүйнөгө алып келди. Германиянын Берлин шаарынын 66 жаштагы тургуну 10 баласын жарык дүйнөгө алып келди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 66 жаштагы Александра Хильдебранд Берлинде музейлердин биринин директору. Ал 10 баласын Кесарево жолу менен өткөн аптада төрөгөн. Ымыркайдын салмагы 3,5 килограмм, бою 58 сантиметрди түзгөн. 66 жаштагы эненин буга чейинки 8 баласы Кесарево жолу менен төрөлгөн. Дарыгерлер бул сейрек кездешүүчү олуттуу көрүнүш экенин билдиришкен. Александра 21 жашында биринчи жолу эне статусуна ээ болгон. Анын эң улуу кызы 45 жашта болсо, экинчиси 36 жашта. Ал эми учурда ал 12 жаштагы эгиз, ошондой 10, 8, 7, 4 жана 2 жаштагы балдарын тарбиялап келет. Көп балалуу эне. Журналисттердин эмне үчүн кайра эне болууну чечтиңиз деген суроосуна эмнеге болбосун? Эгер бул мүмкүн болсо, мен ашканадагы чоң дасторкондо барып отурганда рахат алам. Мен үй бүлөнү ушундай элестетем деп жооп берген.
Бүгүн 27 мартта Нарында катуу шамал турак үйлөрдүн чатырын учуруп кетти. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ат башы районунда ылдамдыгы секундасына 22 метрге жеткен катуу шамал катталып, Кара суу, Калинин, Дыйкан айылдарында кампалардын, чарбалык курулуштардын, сарайлардын, Терек суу айылындагы 2 турак үйдүн чатырларын учуруп кеткен. Шамал басылгандан кийин жеринде жарандык коргонуу комиссиясы келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо иш-чараларын жүргүзөт деп билдирди ОКМ. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкек Нарын Торугарт жолунда оор жүк ташуучу унаалар шамалдан улам оодарылып калгандыгы айтылган. Туркияга учмак 28 жаштагы таксист өз кардарынын акчасын урдоого шектелип кармалды. Урлукка шектелип 28 жаштагы таксист кармалды. Бул тууралуу бүгүн 27 мартта Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 25 мартта таңгамал болгон. Анда ал Манас аба майданына жеткирүү буйрутмасын алган. 37 жаштагы кардар Туркияга учмак. Кардар жолдон дүкөнгө түшкөндө таксист анын сумкасынан $2600 урдоого жетишкен. Жабырлануучу таксист аны аэропортко алып келип таштап кеткенден кийин акчасын таппай калган. Бул факты уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Облустук милиция шектүү бүгүн кармалып, соокулук рибде жеткирилгенин, тергөөнүн жүрүшүндө акча толугу менен өндүрүлгөнүн белгиледи. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Транспорт министрлиги аба ырайына байланыштуу айдоочуларга кайрылды. Кыргыз гидромет кызматынын тараткан маалыматына ылайык, 28-29 март күндөрү өлкө аймагында туруксуз аба ырайы орун алып, мезгили менен жаан-жашы күтүлөт. Тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде туман түшүп, жолдор тайгак болот. Мындан улам Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жаралган кырдаалга ыкчам аракет көрүү даярдыгында турганын белгилеп, кандай кырдаал жаралбасын, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого чакырат. Булак Сереп Кежи.